Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucuları, Desin TV kanalının katılımcıları, sizler menen men Bakıt Sulayman. Dostlar, geçeki günü men Ömürbek Sonaliyev jana Adakan Kimsenbayич Madumarov degen bir berүүnü getirdim ele. Aябай kızıgуулар көп boldu. Görse Ömürbek Isakбаевич Sonaliyevdi көп жаштар биле бербейт экен. Men oşogo abdan kızıgуулар көп болгондуктан dagы bir жолу кеңири tanıştıra getүү иретинде ушул берүүмдү даярдадым. Анткени мен бул кишини дагы айтайын, абдан сыйлаймын. Бул биздин тирүү легенда деп койсок дагы жарашат да мындай адамдарды. Эмесе баштадык достор, сөз башынан болсун. Ömürbek Isakбаевич Sonaliyev 1960-жылы 31 iyulda Talas жергесинде көп балалуу үй бүлөдө туулган, 11 туугандын 7-чиси. Окууну мектептеги окууну ушул Талас эле жеринен баштап, бирок кийинчерээк атасынын кызматтык иштерине байланыштуу казармандан бүтүргөн. 1981-жылы Карагандыдагы жогорку милициялык окуу жайды бүтүрүп келип, Талас шаарында ага оперлик кызматтан өз ишин баштаган. Ошол баштаган жылдары эле бул жигит абдан мындай чоң громкий иштерди ачканда. Маселен айта кете турган болсок, Сары Койбаков деген бир гаичини өлтүрүп кетет. Союздун кезинде мындай адам өлтүрүү, оор кылмыштар өтө аз болгондо, ушунчалык тартип күчтүү болгон. Бул жерде ички иштер министрлигинин өкүлүн, ГАИнин кызматкерин өлтүрүп кетип жатат. Бул деген союздук масштабтагы СССРдин деңгээлиндеги чоң чыпы болгондо. Ушул кылмышты ушул биздин Ömürbek Isakбаевич Sonaliyev ачкан. Андан кийинки дагы бир чоң резонанс жараткан окуя ушул Талас шаарында булгаары буюмдары менен иштеген сыгандардын мафиясы болот, лөөлөрдүн. Өздөрүнүн барондору менен ал кезде Союздун кези азыркыдай Кыргызстан эгемен эмес, сыгандар жана башка улуттар Таласта дагы көп болушканда. Ошолордун каналын жаап, кылмыш жоопкерчилигине тартканда сыгандын баронун бошотуп алуу үчүн областтык ички иштер башкармалыгынын алдына чейин адамдар келишип, ызы чуу көтөрүшүп, пикет кылышып, ушундай чоң ызы чууну жаратышкан окуя болгондо. Ошондо дагы ушул Ömürbek Sonaliyev ушул кылмыштарды ачып, белгилүү бир даражада чоң иштерди жараткан жана азамат, жаш сотрудник болсо дагы азамат экен деп элдин алкоосуна алынган да. Анан 1986-90 жылдары бул киши Бишкек шаарында, ал кезде Фрунзе болгон, ошол жактарда ар кандай орто деңгээлдеги начальниктик кызматтарда иштеп, 90-жылы Ысык Көл областына которулуп барат. Пржевальский шаарында Гроуду шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп барып, ошол Ысык Көлдө жүргөн 3 жылдын ичинде тарыхый чоң бир окуялар болуп өтөт. Бул киши Катани деген атка дагы ошол жактан конгон, жашоосунда дагы, калыптануусунда дагы чоң бир окуялар болуп өткөн да. 1990-жылы Пржевальский Фрунзе багытында Ан-24 самолет учмак болуп турат, ушул Караколдогу аэропорттон. Ошол жерде бир 3 киши 17 адамды заложник алып, анан бизге самолет бересиңер, Ту-154. Биз Кытайга же Африка өлкөлөрүнүн бирине, ушул кийин бир мүмкүнчүлүк болсо Ömürbek Isakбаевичтин өзүнөн мен сурайм, бул окуялар кандай болгондуктан силерге албетте жеткизип берем, так өзүнөн маалыматтарды. Ошондой бир союздук деңгээлдеги, ал кезде эми СССР болгондо ойлосоңуздар, 90-жыл, ушул СССРдин акыркы кездери да. Ушундай бир чыпы болгондо бир гражданский киши келип туруп, ошол күжүрмөн самбонун приемдору менен баягыларды обезвредить этип, кармап, бомбаны колунан жулуп алып, 17 адамды сактап калат да. Бул штатский кийинген адам ушул Ömürbek Sonaliyev болот. Ошентип дүң эте түшөт. Жаңы келген жигит ушундай чоң эрдикти кылды, заложниктерди бошотуп алды деп союздук деңгээлде бүт СССР боюнча баардыгы
угуп ошол министрликтен алкоо кагаздарын алган. Андан кийин достор Ысык көлдө ушул Чолпон Ата шаарында Загат контора деп ушундай конторалар болгон. Ал кезде Загат конторалар үйүңөн келип малыңы дел алып кете берген, этке планга деп каалаган нерселерди алган ушундай бир чоң организация уюм болгон да. Ошол Загат контораларга ушундай элдин кызыкчылыгы үчүн деп баягы дефицит товарлар көп дефицит болгон. Холодильник, телевизор, ушуга окшогон дефицит товарлар келишип анан бөлүнүп турулган да. Ал Загат конторадагылар болсо аны карапайым элдерге жеткизбейли, жең ичинен өздөрүнүн тааныштарына, чоңдорго берип, ушундай бир мафиялык иштер жүрүп турган да. Анан ошонун кылмыштын бетин ачып, ошондой деңгээлде ишти кылгандан кийин ошол кезде каяктан жүрүп Катани болуп калды. Катани деген ким, ошону айта кетейин. Спрут деген бир сериал жүргөн. Ал кезде кинолорду дагы азыркыдай болбой, тандалган мамлекет көрсүн деген гана кинону көрүп, көрбөсүн дегенди көрбөчүбүз. Биз кызыгып көргөнбүз да ошол кинону. 15-16 серия болсо керек эле. Ошонун башкы каарманы комиссар Катани деген болгон, мафияга каршы. Мафия деген сөздү биз ошондо биринчи жолу укканбыз, чынын айтыш керек. Анан ошол мафияны жеңген комиссардын атына жараша бул дагы биздин Спруттун комиссары деп, комиссар Катани деген ушундай атка татыктуу болгон да. Бул киши ошондон комиссар Катани деп аталып калган. Жаштар мына билбесеңер, ошол Спрут деген кино интернетте деле болсо керек, бир көрсөңөр болот, кызыктуу кино. Анан 92-жылдары нарындагы ошол Ысык көлдөгү бир чоң обл исполкомдун баласы, азыркы кезде деле билесиңер, чоңдун балдары, байдын балдары кандай жүрүшөт, чалчаңдап наркотикалык заттар менен колго түшөт. Анан чыгарып кетүүгө аябай аракеттенет, бирок чыгарбайт. Бул киши принципиалдуу түрдө туруп жазалайт ал жигитти. Ага ич ачышып калганбы, бирок муну кийинчерээк Өмүрбек Суаналиевди мартта 92-жылы өз кол алдындагы кызматкерди урду, күч колдонуп деп туруп каматып жиберишет. Ал кызматкери болсо ошол кабинетине жүрүш турушу начар проститутка кызды алып келип турган жеринен ушул Суаналиев кармап жазалаган болот. Ошого ушундай деп арыз жаздырып, бул жигитти каматып жиберишет, Өмүрбек Суаналиевди. Бишкектеги ММБнын, азыркы ГКМБнын Атамбаев отурган СИЗОго камап коет. 9 ай ал жерде болот. Аябай резонанс жаралып, мен ошол кезде мына 90-94 окугам, студенттик кездерим болгон, абдан жакшы билем. Чоң резонанс жаралганда, анан 93-жылы 9 ай отургандан кийин ушундай милициялар өздөрү пикетке чыгып, ызы чуу болуп, элдер коомчулук көтөрүшүп, демократиянын шаарданы келип, калган маал уже Акаевдин президенттик мезгили союз таркаган. Анан ушул демократиянын шаарданы менен адилеттик жеңип, мартта кайра бул киши өз кызмат ордуна дайындалат. Бишкек шаардык соту толук актап. Бирок апрель-май деле кайра 2 айдан кийин бул киши ушул Ички иштер министрлигинин коллегиясынын чечимдеринин туура келбегендигинен, көз караштыгы ушул чечимдер туура эмес коллегиянын деп туруп, иштен өз арызы менен 93-жылы кетип калат. Кайра бул жакшы кызматкерлер талаада жатпайт да. 94-95-жылдары бул кишини Финпол деген кызматка чакырып, Бишкекте иштеп калат. Ал жерде дагы чоң резонанстуу бир кылмыштын бетин ачат. Анткени ушул министрлер кабинетинин азыркы кадимки эле өкмөттүн, мына биздин азыр деле тез жардам машиналарын сатып алган сыяктуу машиналарды алып турушат булар. Мерседес деген бир операция болуп, ушул Мерседес машиналарды чет өлкөдөн алып келип, башка баада биякта өткөрүшүп, көз боемочулуктар жүргөн да. Ушул нерсенин бетин ачып, бул дагы бир дүңгүрөгөн окуя болот ушул 95-жылдары. Анан 95-97-жылдары бул киши саясатка кетет. Кечиресиздер, Таластан депутат болуп шайланып, депутат болуп калат. Бирок 97-жылы буну улуттук коопсуздук кызматы ишке чакырып, Ош улуттук коопсуздук министрлигинин Ош областтык башкармалыгына начальник кылып алып кетишет. Ушул 97-98-жылдары 1 жылдай ошол жакта иштеп калат. Бирок бул жерде дагы чоң бир кылмыштарды ачат. Эл аралык деңгээлдеги деп койсок болот. Анткени Александр Маневич деген ушу Санкт-Петербургдун вице-мэрин киллелер өлтүрүп кеткен. Ошол киллелерди кармайт биринчи бир окуя. Экинчи окуя Ахмадшах Масудка Афганистанга бара жаткан гуманитардуу жардам болот. Ирандан 20 эшелон
гуманитардуу жардам кетип аткан. Бул оперативдүү маалыматтарга караганда бул жерде курал болушу керек деп ушул маалыматтар менен кармашып ошол ал көрсө Ахмат Шахмасудка маселе кадимки Жумабай Наманганиге бара жаткан жүк болот да, аны кийин такталат. Бул жөнүндө дагы буюрса Өмүрбек Суаналиевдин өзүнөн бир мезгилдери келсе сурап интервью алууга аракеттенемин мен. Анан 98-жылы бул киши ошол жогорку начальниктери менен пикир келишпестиктен бул кишини кызматтан жогорулатуунун ордуна кайра сен туура эмес кылдың, ошол куралдар ошол жака кетиш керек эле дегендей болуп кызматынан кетип калат. Анан ошол бойдон 2003-жылга чейин жүрүп калат. 2003-жылы бирок Нарын областтык ички иштер башкармалыгына, областтык УУДга ал кезде Акаевдин мезгили болот, кайрадан кызматка чакырылып иштеп калат. Анан эң кызыгы достор, 2005-жылы март окуясы болуп ушул Акаев куулуп ушундай тополоң болуп жаткан мезгилде бул киши ошол убакта отпускада жүргөн болот Бишкекте. Анан Бишкек шаарында ызы чуу, мародерство, тоноо, бизнес центрлерди, соода борборлорун ушинтип тоноолор башталат да. Ошондо буну эмне себептен кризис менеджер деп да коюшат, Катани деп коюшат. Кризис менеджер деген ушу качан кыйналганда мындай адамдар керек болот да. Кыйналбаганда буларды эсибизден чыгарып коебуз, булар кереги жок. Качан гана жумурткабыз бир жака келип калганда чакыра турган адамдарды кризис менеджер деп коет. Айлалары кеткен бийлик Бишкекти тартипке салып бериңиз деп буга Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгын башкарууга чакырат. Ошентип баягы тополоңду жакшы башкарат бул киши. Тополоңду токтотот. Андан кийин кайра буну кызматка алышат. Шаарда ошол Бишкек ошол жерге официалдуу түрдө экинчи жолу Бишкек шаарына начальник болуп, анан ошол менен эле бирге ички иштер министрлигинин министрдин орун басарлыгы деген кызматка чейин кетет да. Ошентип достор, азыр мен өчүрүп коеюн. 2006-2007 жылдары 2006-2007 жылдары ички иштер министринин кызматын аткаруучу деп коебуз, ИО, исполняющий обязанности, ошол милдетин аткаруучу ички иштер министри болуп калат да. 2006-2007 жылдары Бакиевдин мезгилинде ушул ички иштер министрлигин дагы бул киши башкарат. Ошол башкаруу мезгилинде дагы кечиресиздер, Бакиевдер менен пикири келишпей иштен кетип, мында акылдуу жагын карасаңыздар, эми акылдуу адамдар акылдуу чечимдерди кабыл алат да, туура чечимдерди. Кетип калат ал жерде кызматтан. Кетип калганда Объединенный народный фронт деп, ушул бириккен элдик фронту деп ушул убактылуу өкмөттөр түзүп жүргөн ошол фронттор менен ошол бийликке каршы өз пикирлерин билдиргенде бул кишини камап да коюшат да. Камап койгондо бирок коомчулуктун таасир астында кайра тез эле чыгарып алышат. 2008-2009 жылы кайра Акаев муну Өмүрбек Исакович Суаналиевдин Нарын областына губернатор кылып дайындайт. 2008-2009 жылга чейин иштейт да. Нарын областында дагы иштеп жүрүп, чоң резонанстуу иштер жаратат. Губернатор болгонуна карабастан криминал менен күрөшүп, мен өткөнкү берүүмдө дагы айттым эле, ушул биздин криминал чорныйлардын сходкасын болтурбоого, Нарын өрөөнүнө киргизбей чоң бир окуяны жаратат. Анткени криминалга каршы көп эле губернаторлор, көп эле адамдын духу жетпейт, чынын эле айтыш керек. Саакашвили сыяктуу духовитий адамдар бизде жок да. Азыркы кездечи ушул ички иштерде болобу, ГКМБда болобу, андай духу күчтүү адамдар жок. Бул кишилер дух абдан күчтүү, чынын айтканда. Ошол криминалды киргизбей коет. Бул кишиден азыр дагы криминалдар абдан коркот. Бийликке келип калышына абдан эле кызыктар эмес. Криминалдар дагы, ошол эле мамлекеттик тараптагы мафиозниктер дагы баары эле кызыктар эмес да бул кишинин келишинечи. Коркушат, чынын айтканда. Мына азыркы кезде деле Совет Безопасностьга зам кылып койду, андан ары көтөрбөй коюшту. Себеби контролдой албай калабыз деп көбү коркушат да, мен жеке түшүнүгүм боюнча. Анан дагы бир эл аралык аймакты дагы ушул Нарында Кытайларга кетирбей алып калгандыгы деп жүрөт. Мен бирок
толук маалыматтар жок. Бул жөнүндө дагы кийин буйруса bir interview alганыбызda бул кишиден сөзсүз сурайбыз. Анан 2009-жылы бул киши ошентип нарындан губернаторлуктан кетип калат. Мен эмнесине мындай там беремин, бул кишинин ушунчалык чыныгы патриот, чыныгы адамдарды сезе билген мына кетип калды да, бийликтен Акаевдин, Бакиевдин командасынан ошентип нарында кетип калат. Ошентип 2010-жылы кайрадан революция болуп Бакиев куулгандан кийин Ошто тополоң башталып, баягы өзбек кыргыз тополоңдорун билесиздер, ушундай нерселер чыгып кеткенде кайрадан эмнеге кризис менеджердейбиз, бул кишини Ошко начальник ууду кылып, анан ошону менен эле бирге комендант кылып, ушул Оштогу тополоңду басууда дагы чоң ролду ойнойт да. Анан кайра бул убактылуу өкмөт референдум өткөрөбүз деп калганда, ошол референдумдун алдында бул киши отставкага берет. Анткени бул кишинин айтымына караганда ушундай деген маалыматтар бар. Ошол эл өлүп, ушундай бир жаман нерселер болуп, кайгы болуп турса, бул убактылуу өкмөт болсо референдум өткөрөбүз деп баягы өздөрүнүн арыгын чаап, ушундай позиция жактырбагандыктан бул киши кызматтан кетет өз арызы менен. Ошентип достор, ушул 2019-жылдын февралына чейин бул киши ошентип жумушу жок эле жүрөт. Ошондо анан азыркы кездеги президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков муну коопсуздук кызматынын башчылыгына орун басарлыкка алып келди. Мен бирок абдан сүйүнгөн элем, эми бул кишиге жок дегенде премьер-министрликти, жок эле дегенде ГКМБнын башчылыгын берет болуш керек деп. Бирок тилекке каршы биздин чоңдор андай жакшы кадамдарга барбады. Бул кишиге өзүнө жараша кызматты берген жок. Бул мына азыр ушул кызматтан кетип, атамекен кечиресиздер, бүтүн Кыргызстан партиясына келип жатат деп угуп жатабыз. Мен дагы бир жолу бул кишиге ийгиликтерди каалаймын. Буйруса достор, аман эсен болсок, ушул кишинин өзүнөн жеке интервью алып, ошол вагондорду кантип кармаганын, илгерки кездердеги сыган барондору менен кантип урушкандыгын, Чолпон Атадагы Загат контораларынын ак жакачандарын кантип кармаган, кандай болгондугун, кантип буларга бут тосуулар болгондуктарын мен аман эсен болсом сөзсүз түрдө бул кишиден интервью алууга аракеттенемин. Саламатта туруңуздар. Эгерде менин бүгүнкү видеом жаккан болсо лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Бакыт Сулайман.